Сөздің башында мындай суроо бергим келип атат аудиторияга. Жана айынан сизге лизингке, кредитке, рассрочкага машина алса, унаа алса, кандай дейсиз, бул риск барбы ошол жерде? Тобокелчиликке кандай рисктер бар? Кредитке алгандан кийин аны биринчиден төлөп бүтүш керек. Төлөп бүткөнчө ар кандай ситуациялар болот, ар кандай нерселер. Транспорт жол, Кайдан билесиң, кырсыктап каласыңбы эми. Же болбосо мындай төлөп бүтөсүң, баары бир үстүнө баары бир процент кошулат. Үстөгө хотя бы эле болбой калды дегенде 27% годовой төлөйсүң. 3 жыл бою айдаганың жакшы. Бирок еще анын өзүнүн переживания канча, и расход, транспорт өзү расход. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер машина алууну эңсеп жүргөн болсоңор, мына азыр эле алаканыңарга бере калып ачкычты бергенине кызыкпаңыздар. Конечно же, биздин элдерибиз сразу эле ошого кызыгышып, азыр алып, азыр айдап баштайм да дейсиздер да. Миллионерлер эмне үчүн телефонду дагы кредитке алышпайт? Эмне үчүн жанталашып машина, транспорттарды кредитке алышпайт? Лучше чыдап, убактылуу кыйынчылык болуп атса, чогултуп анан алышат. Себеби алар түшүнүп атат, ошол экил проценти, ошол убакытта ошол процентти төлөп бүткөнчө ал нерсе сеники эмес полноценно. Сеники боло элек. Сен өзүң деле алдап атасың да. Бул менин машинам, мен машина алдым деп алдап атасың да өзүңдү өзүң. Эгерде сиздерде кредит, процент, первоначальный взнос, жанагындай кырсыктардан, ошолордун баарынан даяр болуп, анан кийин ушундай тобокелчиликке барган адам болсоңор, мен силерге мынабул автопрограмманы сунуштайм. Андан көрө ушул экени көрүңүздөр. Эч кандай процент, эч кандай кредит, эч кандай коркунучтар, тобокелдиктер жок эле. Чоң сумма первоначальныйсыз эле машина алса болот. И это реально. Автопрограмма болгону 3-ай болду. 6 декабрда старт алган. Эмне үчүн ушул экил эң сонун мүмкүнчүлүк, азыр карасаңыздар түшүнөсүздөр. Болгону $400 менен автопрограмма иш баштайт. Бирок автопрограмманы ачыш үчүн берки 2 программада стратегия менен орун алыш керек. Ал деле көп деле акча болбойт. Где-то $72, может азыраак, может көбүрөөк по стратегия эсептеп бергенде өзүңөргө канчалык көп акча таптыңар келет, ошого жараша ал жакты да кошо ачып коесуңар. Бирок Юлайм, Юбитлайм жана Ю-авто программасы баары бириккенде $29 гана сайтка берген болосуз төлөмгө. Калган акчаңарды баары кайтарыла турган акча. И кандай тездик менен иш кылсаңар, ошол замат сиздер ошол акчаңарды кайтарып аласыздар. Шарттары, кандай шарты бар? Ошол $400 $25 сайтка төлөнүп атат. $375 бул ортого түшүп атат. Алина деп коеюн, Алина 1, например. Алина, сиз келдиңиз, системанын бонустун программа кандай бөлүнөт экенин түшүндүңүз, Эми автопрограммада биз стратегия колдонобуз. Стратегия 3 эсе адамдын санын кыскартып, 3 эсе кирешин көбөйтө турат. Ошону айтып берейин. Сиздерге да түшүнүктүү болот. Ошондо биринчи партнерубузду койгонубузда чакырабыз, таанышыбызга түшүндүрүп берип, ал дагы осознанно түшүнүп келди. Келгенинде анын да $375 ушул жерге системага келди. Ал өзүнүн таанышын айтканында, ал да келгенде автоматически сиздин акчаңыз чыгып атат. $375 колуңузга алып чыгарып кетсеңиз болот. Бирок сиз акчаны салып эле анан алыш үчүн эмес, муну көбөйтүү үчүн келдиңиздер. Биз сунуштап атабыз, ушул эле акчаңызга $375 экинчи ордуңузду алып коюңуз. И биз бизнесте, бул бонустун программада хоть и бинар болсо дагы всегда айтабыз да, рекомендуем. Хотя бы 3 адамга сатыңыздар, 3 адамдан улап кетсин. Эмнеге? Анткени стратегия менен иштегенге жакшы. Бири-бирибиз менен бул жерде баарыбыз единый командабыз. Бири-бирибизди результатка чыгарып отуруп эле аз количество адам менен биз колоссальный суммаларды тапсак болот. Сиз экинчи партнерыңызды чакырыңыз, ал өзүнүн лишнигин коёбер менен автоматически кайра $375 келип түшөт. Ошол эле акчаңызга, могу жерге 3-чү ордуңузду алыңыз, 3-чү лишнигиңизди коесуз, ал өзүнүн кишисин чакырар менен акчаңыз чыгат. Болду, жетиштүү. Акчаңызды капчыгыңызга чыгарып алыңыз.
биринчи уровендеги 6 орунду 3 киши менен эле 6 киши менен жабышыңыз керек болчу. 3 киши менен эле жаап койсо болот. Биринчи партнеруңузга ошол эле жолду көрсөтүп бергенибизде ал экинчи ордун алганда все, сиз биринчи уровенде 3 местолуу болдуңуз, акчаңызды кайтарып алдыңыз, уже без убыток. 3 жылда процент төлөбөйсүңөр. Без убытоктас. Ошол эле досторуңуз менен $1125 система сатып берет. Мояктагы 375-тер чогултап, экинчи уровенде алып берет. Көрдүңүздөрбү? Биринчи уровенге алып келген акчаңызды кайтарып алдыңыз. Дальше сиз тыйын салбай эле иштейсиз. Просто эмне кылабыз? Досторубуз менен дальше иштеп кетебиз. Алина айымдын биринчи местосы экинчи уровенге чыгып атат. Бул экинчи уровень дейли. И дальше биринчи партнеруңуз келсин. Бияка Алина айым экинчи ордуңузду чыгарыңыз. Анан могу жерге бул как всегда үчөө кимдир бирөөгө төлөмгө кетет, Ал эми могу жерге келген экинчи партнердон $1125 система алып берген орунду бөлүштүрөт. 750-сүн Алина айым элге жардам бер. Пожалуйста, система үстүдөн ылдый, солдон оңду көстөрүп түгөлдүп кетет дагы. Кимге жардам керек болсо ошонун катарына түшөт. Каяк бош болсун. Кимдир бирөөгө дагы акчасы чыгып калат, 375 чыгып калат. Кимдир бирөөнүн орду жабып, кимдир бирөө накопитель, кимдир бирөө болсо вообще экинчи уровенге чыгып кеткенге жардам бердиңиз. Сүйүнүшөт да, как вы думаете? Сүйүнөт да, это классно дейт да. И алар дагы иштеп, мен да ушундай иштейм дегенде, ар бир ордуңардын артында 3 место перелив менен эл менен аралашып отуруп жабылганында $375 эки жолу капчыгыңарга 750 келет. Это пассивный доход. Мына кандай сонун бизнес, мен өмүр бою иштеп, мындай кирешилерди табуу мүмкүн эмес да. Эми следующий партнерлор келгенде бул жерге биринчи партнерыбыздын экинчи местосы келди, бияка өзүңөрдүн дагы партнерлоруңар келди, могу глубинадагылар сурулуп чыгып атат да. Ушу үчөөнү бириктиргенде 3375 болот. 1125тен үчөөнү акчасын чогултту. А моякта остаток калды. 750-нү силердин атыңардан элге жардам берген, плюс еще $375 остаток калды. Бул каяка кетет экен, азыр түшүнөсүз. А кийинки 1125тен үчөөнү бириктиргенде, үчүнчү уровенде 3300, как я красиво пишу, $3375 Алина айымдын биринчи орду уже 3-уровенге чыккан болот да. 3-даражага чыкканда ушул 3375ти бөлүштүрүп баштайт. Ушундай эле система менен по маркетингу автопрограммада 3 клон, биринчи уже 3 жолу Алина келет, экинчи уровенге 1 жолу Алина келет. И реферальный выплатага бөлүнөт. Ушинтип эле бөлүнүп, акыркы 3 местосын 3375тен чогултат да 4-уровенге алып берет. 4-уровенде ошондой эле бөлүштүрүп, анан 5-уровенге кетет да. Автопрограмма болгону 5 уровень. Ал эми мындай остаток клондорго бөлүштүргөндөн калган остатоктор бул сиздин партнеруңузду результатка алып келип ошого маалымат бергениңиз үчүн төлөйт. Если, например, сиздин иштеген жериңизде сиздин бир партнерду алып келди да, сизге, как сказать, коллеганы алып келди. Ошону сен билгенди үйрөт. 36 000 сом төлөп берем десе, не кыласыңар? Жанталашып үйрөтөсүңөр да, чынбы? Күн түн деп байланышта болуп, жетелешип алып, мону мындай кыласың, муну мындай кыласың деп үйрөтөсүңөр да, чынбы? Мына ошол иш моякта. Экинчи уровенге сиздин партнеруңуз чыкканы үчүн, результатка алып келгениңиз үчүн $375 сизге премия, реферальный выплата берет. А сиздин партнеруңуздун 3 местосы бар. 3 местосы жылган сайын 3 эсе көп аласыз. А сизде 3 лишник бар. 3 лишникте 3төн место бар. Значит, 9 жолу минимум ушул $375 аласың деген сөз. Задача эмне? Ошол адамдар менен чогуу иштеп кетириш. 3-уровенге чыксаң команда менен $1125 аласыз. 4-уровенге чыгарсаңыз $3375 аласыңар. 5-уровенге чыкканда $10.125 аласыңар. Партнерлоруңар менен 5 уровенди басып өтсөңөр, бир лишниңер $15.000, бир эле орду
бир эле орду басып өткөндө $15.000 кирешет. Ушундай акчаларды төлөй турганын билип атасыз, көрүп атасыз. Сиз ошол адамдар менен иштешкенге кызыктар болосуз да. Потому что таких денег где можно заработать? Өмүр бою иштеп, бос жумуштарда иштеп, торговляда жүрүп иштеп, кыска мөөнөттө товар оборот жок эле, жанагындай чоң рутина жок эле иштеп эч жерден таппайт. Бул интернет бизнес, бул инфо бизнес. Биз биякта клиенттик база топтоп атабыз. Бизге платформа тапкан акчасынан берген жок. Ал болгону өзүбүз акча таба турган бонусный программаны автоматическое перераспределение денег кылып койгон да. Бул биздин кыргыздарда түшүнүктүү эле бири-бирибизге жардам берген система болуп барат. Алтын касса сыяктуу болуп атат. Бирок алтын кассада кайра акча саласың, акча бересиң улам бириңе. А биякта бир жолу кет. Ошону менен да иштей бер да. Көрдүңүздөрбү? Кандай сон. А плюс где авто? Автопрограмма эң кыска программа, 5 гана уровень бар. Кошумча бизнес орун 22 жолу берилет. Или клон деп коюлат, клонировать. Ар бир ордуңарда 22ден место элдин арасына аралаша турган. И ар бир партнерубузда. Ушул 5 уровеньди басып өткөндө система $91.000 единым чеком төлөп берет. 5 уровеньде крайний местога бир адам келери менен. Ушул жерде условиясы бар. Бул максаттуу программа. Берки программаларда акчаңды канча табасың, өзүң аракетиңе жараша таба бересиң, эмне жұмыс жасасың өзүң ишин. А мына 91.000ге биз машина алышыбыз керек. Салондон машина алыш керек. Каалаган маркаңа, каалаган суммаңа, калган акча сеники. Но подоходный налог төлөп, реквизит аштырып, акчаны алып, машинаны салондон алып, фото, видео, документальный отчет. Платформанын условиясы ушул. Как ты думаешь? Уширекиге кантип жетсе болобу? Как ты думаешь? Чогуу иштеш. Чогуу иштесе болот. И болуп аткандын сиздерге бул далили болсун. Мына 3-ай иштеп атабыз. Автопрограммада $375 биринчи уровеньден кайтарып алгандар аябай көп. 3төн место алып ошо возврат алгандар көп. Реферальный выплата $375 бир нече жолу алгандар бар уже. Шүгүр, реферальный выплата $1125 алгандар бар. Азыр бизден команданын алды 4-чү уровеньге келди. Кудай буйрса, ал дагы толуп 5ти толтурганыбызда эмне болот? Сенсация болот. Бир жолу бизнес орун 3000 сом эле кетип атат. Калган акчаны кайтарып алып атасың. И дальше просто прибыль ала бер. Ушундай акчаларды где-то 35-36 миң сом. Бул жерде 1125 канча болот эле? Где-то 200 миңдин тегереги дейли. Вот тут вот забыла сколько демеге по курсу эсептеп көргөндө. Могу 5 уровеньде реферальный выплата 800 миңдин тегереги, почти миллионго жакын да. Реферальный выплата бир кишиңди чыгарсаң, ошол 5 уровеньде бирөөнөн алып атсаң, анын 3төн местасы жылган сайын ала турган акча да. И бунун баары каяктан келип атат? Просто эле могу 1 уровеньдеги партнерлорубузга возврат алыш үчүн 3 кишисин дайындап, бири-бирибиз менен эле мен кылганды сага үйрөтөм, сен кийинкиңе үйрөтөсүң. Болду, ушул экилеле. Эң эле жөнөкөй. 45 миң сом. Это ни о чем, чынбы? 45 миң сом менен 3 программаны 3 жактан доход ачсаңар болот. 45 миң менен 150-160 миңге айфонду кууп барып алып атасыздар. Карызга, кредитке. Андан көрүпчү бизнес баштап, андай айфондун далайын плюс үй, квартира ала турган, пожалуйста, бонусный накопительный программаны колдонсоңуздар болот. Түшүнүктүү болдубу? Эми жактыбы сизге?